Аксай жана Ворух айылдарынын чек арасында эки өлкөнүн чек ара өкүлдөрүнүн ортосунда жолугушуу өттү. Бул тууралуу УКМКнын чек ара кызматынан билдиришти. Жолугушууда эки облустун жетекчилери ортосунда жетишилген келишимдин ишке ашышы талкууланды. 18 майда Аксай жана Ворух айылдарынын чектешкен жерлерине эки тараптан тең посттор коюлду. Саат 7:25 тарта Ходжайы Али Ворух жана Аксай тамдык жолунда унаалар жүрө баштады деп айтылат маалыматта. Кече 17 майда кечинде өкмөттүн Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Ади Карим Алимбаев менен Тажикстандын Согди облусунун аткаруу бийлигинин төрагасы Раджопай Ахмадзода кыргыз-тажик чек арасында жолугушту. Жетекчилер ошол эле күнү Кыргызстандын Аксай, Тажикстандын Ворух айылында жарандардын кармалышы боюнча орун алган окуя тууралуу сүйлөштү. Жыйынтыгында кыргыз жарандарын сабаган тажик жарандарын мыйзам чегинде жоопко тартуу сүйлөшүлдү. Чек ара аймактарындагы маселелерди ыкчам чечип туруу максатында Баткен жана Согди облустарынын башчылары көч түзүмдөрүнүн жетекчилери менен биргеликте чек арада жума сайын жолугууну макулдашты. Ошондой эле чек аранын кооптуу тилкелеринде эки мамлекеттин чек арачыларынын биргелешкен кайгылуу түзүлдү. Учурда Баткен облусунун чек ара аймактарында абал тынч. Кыргызстандыктарды сабоого катышкан тажик жарандары Тажикстандын мыйзамдары боюнча жоопко тартылат. Бул туурасында Кыргызстандын УКМКсынын чек ара кызматы кабарлады. Окуя боюнча Баткен менен Согди облустарынын жетекчилери эки өлкөнүн күч түзүмдөрүнүн өкүлдөрүнүн жолугушуусунда макулдашуу болгон. 17 майда Тажикстан менен чектешкен Аксай айылында тургундар эртең менен 3 тажик жаранын кармап, өлкө аймагында эмнеге жүргөнүн тактоо максатында милицияга жеткирип беришкен. Ошол эле учурда тажик жарандары Тажикстандын Ворух айылы аркылуу жайлоодон келе жаткан 3 кыргыз жаранын кармап алышкан. Алдын ала маалыматтарга ылайык кыргыз жарандардын сабалганы айтылып, ооруканага жөнөтүлгөн. Бул окуя боюнча Баткен жана Согди облусунун башчылары телефон аркылуу сүйлөшүп, эки облустун күч түзүмдөрүнүн жетекчилерин жеринде жолугуштурууну макулдашкан. Натыйжада эки облустун күч түзүмдөрү эл менен сүйлөшүп, эки тараптан тең кармалган адамдар бошотулган. Кыргызстандын парламенти 17 майдагы кезексиз жыйынында чек ара маселесин жабык карады. Министрлер кабинети өлкөнүн чек арасындагы абал боюнча маалымат берди. Жыйын бир нече саатка созулуп, кечки саат 22:00 чейин уланды. Депутат Дастан Бекешев кыргыз бийлигинин чек ара маселелерин чечүү жөнүндө пландары айтылганын кабарлады. Кыргыз-тажик чек арасында Баткен облусунун Аксай айылынын тургундары 17 майда эртең менен бул айылдан 3 тажик жаранын кармашкан. Ошол эле учурда тажик жарандары Тажикстандын Ворух айылы аркылуу жайлоодон келе жаткан 3 кыргыз жаранын кармап алган. Баткен жана Согди облустарынын жетекчилеринин сүйлөшүүлөрүнөн кийин кармалган эки өлкөнүн жарандары алмаштырылган. Тажикстан тарап кармаган Аксай айылынын 3 тургуну ар түрдүү жараат менен Баткендеги аймактык ооруканага жеткирилген. Жогорку кеңештин Бирбол фракциясынын лидери Алтынбек Сулайманов Кумтөр кенин жаап салууну сунуштады. 17 май күнү парламентте аталган ишкананы сырттан башкарууга алуу маселеси каралды. Эл өкүлү мындай сунушун экологияны сактап калуу керек деп түшүндүрүп, коңшу Кытай өлкөсүн мисал келтирди. Кытай 30 жылда бизге окшоп миллиард эмес триллиондорду таап, бирок экологиясын талкалап алган. Эми 30 жыл иштеп, экономикасын көтөргөн акчанын баарын салса дагы кайра калууна келтире албасын түшүндү. Азыр башкаларга экологияңарды сактагыла деп айтып жатат. Бүткүл дүйнө экологияны биринчи орунга коюп, жашыл экономиканы көздөй бара жатат, деди депутат. Сулаймановдун айтымында Кумтөрдү кайсы тарап иштетсе дагы, мындан ары өлкөнү зыянга гана учурата берет. Жогорку кеңеш Кумтөр алтын кенин убактылуу тышкы башкарууга алуу сунушун колдоду. Кумтөр Голд компаниясынын ишмердүүлүгүн текшерген мамлекеттик комиссия 3 айда корутундусун чыгарып, кечээ жогорку кеңештин кезексиз жыйынында талкуулады. Натыйжада 91 депутат бир добуштан колдоп, каршы чыккандар болгон жок. Учурда жетекчилик кызматка Канададан чакырылган тоо инженери Теңиз Бөлтүрүк жана дагы бир вариант катары Мексикадан келген Адис Абыл Сыдыков даярданып жатканы айтылды. Кабыл алынган токтомго ылайык Кумтөр алтын кенин сырттан убактылуу башкарууга өкмөткө укук берилет. Ошондой эле токтомдун дагы бир пункту менен мамлекеттик комиссиянын иштөө мөөнөтү дагы 3 айга узартылды.
Президент Садыр Жапаров жүйөлүү себептери менен аралыктан иштөө режимине өттү. Бул тууралуу президенттин аппаратынын басма сөз кызматы кабарлады. Маалыматка ылайык өлкө башчы мурда пландаштырылган эл аралык иш-чараларга байланыштуу эпидемиологиялык кырдаалды эске алуу менен санитардык эпидемиологиялык талаптарды сактоо максатында убактылуу аралыктан иштөө режимине өткөн. Белгилей кетсек, өлкөдө болуп өткөн бардык окуялар, анын ичинде социалдык экономикалык маселелер дайыма мамлекет башчысынын көзөмөлүндө болот. Жалал-Абад шаардык мэрия тарабынан мындан 25 жыл мурун менчикке берилип кеткен 4 гектар жер тилкеси мамлекетке кайтарылды. Бул тууралуу башкы прокуратуранын маалымат кызматынан билдирди. Шаардык прокуратура териштирүү жүргүзүп, жер тилке 1996 жылдын 22 августунда аталышындагы ишкерлер ассоциациясына автосервис куруу үчүн берилип кеткендигин аныктаган. Текшерүүнүн жыйынтыгы менен жогоруда көрсөтүлгөн буйрукту жараксыз деп табуу жөнүндөгү шаардык прокуратуранын доо арызы бардык соттук инстанциялар тарабынан канааттандырылган. Прокурордук чара көрүү акцынын негизинде жогорудагы жер тилке Жалал-Абад шаардык мэриясынын балансына өткөрүлгөн. Жер тилкенин баасы 98 миллион 160 миң сомду түзөт. Баткендеги чек ара чырында жабыр тарткан жарандардын Мөлбулак микрокредиттик компаниясынан алган насыялары кечилди. Бул тууралуу маалыматты аталган компаниянын жетекчиси Бабур Төлбаев билдирди. Төлбаевдин айтымында жабыркаган элдин карызынын жалпы суммасы 3 миллион 312 миң сомду түзөт. Карызды кечүүдөн сырткары чек арадагы карагаш алуу окуяда жапа чеккен үй бүлөлөргө 10 миң сомдон, каза болгондордун жакындарына 25 миң сомдон берилип, жалпы материалдык жардамдын суммасы 5 миллион 667 миң 109 сомду түздү, деди Төлбаев. Он 15 майда Бишкек шаарындагы Масалиев жана Токтоналиев көчөлөрүнүн кесилишинде Жогорку кеңештин депутаты Иса Өмүркуловдун уулу Азамат Өмүркулов кымбат баалуу Porsche Panamera үлгүсүндөгү унаасы менен велосипед тээп бара жаткан кызды сүзгөн. Кырсыктан жабыр тарткан жаран номер 4 шаардык ооруканага жаткырылган. Маалыматтарга ылайык Өмүркуловдун баласынын канынан спирт ичимдик ичкендиги аныкталган. Ал эми массалык маалымат каражаттарында Азамат Өмүркуловдун канынан баңгизат табылганын билдиришүүдө. Porsche Panamera автоунаасы менен Масалиев көчөсү менен чыгыш тарапты көздөй бара жатып, Токтоналиев көчөсүнүн кесилишинен бурулуп жатып, велосипед айдоочуну сүзгөн. Алдын ала баягы ошо чогултулган материалдардын негизине таянсак, айдоочу ушул масалалда болгон деген баягы маалымат бар. Бирок бул иштердин баарын тең жалпысынан тергөө кызматы тергеп, негизги баягы юридикалык бааны ушул тергөө кызматы берет. Эске салсак, Иса Өмүркуловдун уулу 2001 жылы Бишкектин чыга беришиндеги Дунларов көпүрөсүнөн жол кырсыгына кабылып, 3 адамдын өмүрү кыйылган. Өлүм менен коштолгон кырсыкка Азамат Өмүркулов күнөөлүү деп табылганы менен жол кырсыгы боюнча кылмыш иши токтотулган. Депутат Иса Өмүркулов баласы катышкан жол кырсыгы боюнча маалымат каражаттарына интервью берип, уулу баңгизат колдонбогонун жана бул кичинекей жол кырсыгы деп сыпаттаган. Социалдык тармактарда Өмүркуловдун баласы жоопкерчиликке тартылып, атасы баласын коруганын токтотуш керек дегендер басымдуу болууда. Алардын балдары бир эмес 2 рет адам өлтүрсө да жүрөбөт. Жана Иса Өмүркуловдон сырткарыла башкалар да бар да, адилеттүүлүк үчүн аларда барын ачыкташ керек. Бирок чындыгында Өмүркулов жана анын баласынын бейтартиптиги өтө эле жанга батып кетти. Мынчалык болгон бейин баштык, мынчалык тоот богостук, мынчалык бети калыңдыктан кандайдыр бир чектери болуш керек. Жол кырсыгынын күн санап көбөйүп жатышына Кыргызстандагы мыйзамдардын өтө эле жумшактыгынан кабар берет дешет адистер. Спирт ичимдигин ичкен айдоочу 17.500 сом төлөп кайра унааны башкара берет. Же болбосо адам өлүмүнө себепкер болгон айдоочулар деле аз убакыттын ичинде унаа башкарганга мүмкүнчүлүк алат. Андыктан мас абалында унаа колдонгондорго катаал чаралар көрүлүшү керектиги айтылууда. Бизде 17.500 сом деп штраф каралган.
Бүгүн ичип деле, эртең ичип деле штраф төлөп айдап жүрө берсең болот деген бар да. Сиз айткандай эч кандай чектөө жок. Башка мамлекеттерде 1 жыл деген 2 жыл, 3 жыл да керек болсо өмүр бою эркинен ажыратып койгон мыйзамдар бар да. А бизде айдоочунун укугунун эркинен ажыратпайт. Штраф менен гана чектелип калган да. Иса Өмүркуловдун баласы жол эрежесин бузуп, мас абалында унаа башкаргандыгы үчүн жоопко тартылыш керек дегендердин талабы күч. Бирок бул ирээттагы Өмүркуловдун уулу Азамат Өмүркулов суудан кургак чыккана калды. Анткени Азамат Өмүркулов сүзгөн кыз милицияга арыз жазуудан баш тарткан. Сапар Акунбеков, Адилет Чокоев, 7 канал, Бишкек.